Кенде жайлоого кетип дайынсыз болгон келиндин жансыз денеси табылды. 22 февраль күнү Кемин районундагы Кызыл Октябрь айыл аймагынын терек жайлоо тилкесинде жоголгон келиндин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирди. Айыл тургундардын айтымында терек суу айылынан табылбай койгондуктан элүүдөй айыл эли жел арык жайлоосунан издешкен. Алгач тургундар галошун, андан кийин келиндин жансыз денесин табышкан. Кечээ 26 февралда саат 4:30да табышты. Жел арык жайлоосунан түшүп келе жатып тоңуп калыптыр. Сарайга 1 чакырымдай эле калган экен, тумандан адашып кетип, жол таппай калган го деди алар. Анын артында 3 баласы калды. Булак турмуш кейжи. Абакта Женго сабалды. Бишкек шаардык аскер прокуратурасы Женго кайманаты менен таанымал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Кадырбек Досоновду сабоо фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштү баштады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, денесине залал келтирүү фактысы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Эскерте кетсек, республиканын түштүк аймагын караган Досонов 2021-жылы 11 февралда УКМКнын кызматкерлери тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө каршы аракет кылуунун алкагында кармалып, УКМКнын убактылуу тергөө абак-жайына киргизилген. Карышкырга кой кайтартыпсыңар. Президент Акылбек Жапаров боюнча билдирүү жасады. Президент Садыр Жапаров билдирүү таратты. Кумтөрдү Акылбек Жапаров текшерет экен. Карышкырга кой кайтартыпсыңар деп сындаган билдирүүлөр көп келе баштады. Урматтуу кыргызстандыктар, Кытай реформатору Дэн Сяопин кара мышыкты, ак мышыкпы, чычкан алса болду деп айткан. Анын сыңарындай ким текшерсе да айырмасы жок. Кыргызстанга пайдалуу жыйынтык менен келсе болду. Көзөмөл күчтүү болот деп билдирди президент. Булак Кыргыз кабар. Аскат Мусабеков менен Миргүл Асаналиеванын заманбап тою өттү. Белгилүү ырчы аткаруучу маданияттын мыкты кызматкери Аскат Мусабеков менен жубайы ырчы Миргүл Асаналиеванын заманбап үлпөт тою өттү. Бул тууралуу ырчы мырзанын жубайы социалдык тармактагы жеке баракчасы аркылуу жарыялаган сүрөттөрүнөн улам белгилүү болду. Эске салсак, ырчылар былтыр 25 июнда баш кошушкан. Булак аргумент кейжи. Назира Айтбекова: мурун эркек болгондо каалап, аялдыгымды жеричүмүн. Аялдардын намысын коргойм, аялдардын көз жашы төгүлбөсө экен дейм. Алар ийгиликтүү болуп, сүйүүгө маарып, жолдошунан жылуу сөз кылып, бактылуу болушса дейм. Мындай пикирин алып баруучу актриса айым Назира Айтбекова өзүнүн Инстаграм баракчасына жазып чыкты. Кызыгы, аялдан дээрлик курбу күтпөйм, сырдашпайм. Бирок аялдын таламын талашкан жерде кызыл чеке, айгайды салып талашам. Феминист эмесмин, бирок эркекти тебелеген, эркекти сыйлабаган, эркектин намысын жер менен жексен кылган аялды жаман көрөм. Балким тарбиядандыр, балким жаратылышта аял эркек ар кимдин өз орду болушу шарт деген ойдо болгонумдадыр, ким билет. Мурун эркек болгондо каалайт элем. Досторум, братишка, брат, үкөм, эркексиң десе дардактап сүйүнчүмүн негедир. 23 февралда мырзалар менен катарлаш, мага да куттуктоо көп келчү. Азыр ал нерсе жакпай калды. Чоңойгон сайын аялдын, эркектин орду бар экенин түшүнүп келе жатам сыягы. Же өзүмдүн мурун аялдыгымды жеригендирмин. Азыр кабыл алып жаткандырмын. Азыр ушундай аял болгум келет деген каалоо чыкты. Сулуу, назик, илберинки, акылдуу, амалдуу эрке болгум келип турат. Кара күчтүү, түйшүктү оодарып коюп эркелегим келип, жыл өткөн сайын каалоолор, сезимдер, ой жүгүртүүлөр болуп көрбөгөндөй өзгөрүп турат экен сыягы. Өтө кызык дейт ал. Булак Назар Ньюс кейжи.